Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрөрмандары. 9 май жеңиш майрамына арналган көкбөрү турнири дагы аяктады. Мелдештин жыйынтыктарын айтып берүүнү улантабыз. Бүгүн кайсы команда канча сом байге алды? Негизи байге фонду кандай болду кененирээк түшүндүрүп беребиз. Ошондой эле Сары-Өзөндүн курамынан мыкты оюн көрсөтүп, командасынан эң көп салым салган Нурдин Болотбековдун маегин назарыңыздарга салабыз. Ал эмне үчүн БТР оюнга чыкпаганын айтты. Анда эмесе байгелер төмөнкүдөй болду. Жогорку лигада биринчи орунду алган Достук 700 000 сом. Экинчи орун алган Сары-Өзөнгө 400 000 сом. Үчүнчү орун алган Ынтымакка 200 000 сом берилди. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. Ошондой эле 4-чү орун алган Мурас 100 000, 5-чи орун алган Жаштык 50 000, 6-чы орундагы Алтын Альянс 50 000 сом алды. Мыкты оюнчу сыйлыгын жеңген Манас Ниязовго 50 000 сом берилди. Мыкты аргымак Мельбургка 10 000 ыйгарылды. Биринчи лига, биринчи орун Игрик командасы 150 000, экинчи орун Өзгөн 80 000, үчүнчү орун Ысык-Ата 50 000. Мыкты оюнчу Эржан Тургунбаев 5 000, мыкты аргымак Бишкек 5 000 сомго ээ болду. Биринчи лигада мыкты оюнчу болгон Эржан Тургунбаев Байтур аргымагы менен мыкты оюн көрсөттү. Ал 2013-төн бери чоң оюндарда жүрөт. Улуттук курамда да ойногон. Казакстан чемпионатында Ауля Ата командасын чемпион кылган аргымак. Аттын ээси Эржан, жашы 9 асый. Экинчи лиганын жыйынтыктары төмөнкүдөй. Биринчи орун алган Каракулжа 70 000 сом, экинчи орун алган Талас шаары 50 000 сом, үчүнчү орун алган Биримдик 30 000 сом, мыкты оюнчу Сейитказы Улайтмерек 5 000, мыкты аргымак 5 кашка 50 000 сом алды. 40 жаштан жогорку курактагы оюнчулар арасында жыйынтык мындай: Бишкек Сергүү 70 000, Жети Дуан 50 000, үчүнчү орун алган Талас 30 000, мыкты оюнчу Мирлан Алсейитовго 5 000, мыкты аргымак Деңизге 5 000 сом берилди. Ошондой эле катышкан командаларга 20 000 сомдон берилди. Байге фонду кандай болду, ой пикир калтырыңыздар. Алдыда Нурдин Болотбековдун кыска маегин сунуш кылабыз. Оюн буюрса жакшы өттү, Жалалбатта. Жакшы болду. Ойнодук күчтүү, чеңги күчтүү экен. Чабуулда эле ойноп аттым. Башынан эле ортого ат токтоп аттым. Чабуул ойноп. БТР эмне болгон? БТР Наурузда травма алган, ошонусун жакшылап айыптырып алалы деп атайын, ушталгычы байга чыгарганда. Сезимдер жакшы буюрса. Өз элиңе ойногон. Кандай десем, элден дагы дос болот. Чиелине да рахмат ушунчалык колдоп ушунчага чейин жеткирип атканда. Вот ушу биринчи оюнда Бакубат менен ойнодук. Бакубат менен ойногондо чабуулга деле көп чыккан жокмун. Бакубат ойноп атканда чабуулга көп деле паска иштеп аттым. Андан кийин Мурас менен ойногондо жерге да иштеп аттым, паска да иштеп аттым. Мурас деп калдыңар. Мурас менен болгон оюн курч таризде өттү, э? Мурас да күчтүү команда, алар да мыкты даярданып келип турат Жумайга. Аларда да күчтүү балдар бар, жакшы аттар бар. Бирок эмеси бизге буйрук коюптур жеңиш. Ошондо биз алдык Мурасты.